Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош Перимде кайрадан маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандагы ушул курулуп жаткан ишканалардын же кандайдыр бир ири жумуш орундары менен камсыз кылган объекттердин адам өмүрүнө коопсуздугу канчалык болот? Ошол жакта иштеп жаткан кызматкерлердин коопсуздугуна карата шарттар кандай түзүлүшү керек? Эгерде кандайдыр бир кырсык болгон учурда ошол тараптын жетекчилиги кайсыл жоопкерчиликтерди тартышат? Мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Бул багытта кеңири маалымат алуу үчүн биз бүгүн студиябызга экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын алдындагы эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери боюнча инспектор Кубанычбек Маатказыев агайыбызды чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач эле айта кетсеңиз, ушул сиздердин инспекция тарабынан бүгүнкү күндө биздин ушул ишканалардын абалын текшерүү үчүн кандай аракеттер көрүлөт эң биринчи кезде? Так, саламатсыздарбы? Алгачкылардан буруп түшүндүрө кетсек, бул эмгек мыйзамдарын жана эмгекти коргоонун талаптарын аткаруу ар бир иш берүүчүнүн жана кызматкердин эле жумушу дебейсизби, ошонун милдетине кирет. Бул эмгек кодексинин талабында, же болбосо эмгек кодексинин ичинде жетекчилиги алынган беренелерде жазылган. 19-чу жана 20-чы жана 211-чи беренелери боюнча. Башкача айтканда, иш берүүчү алгаш жумуш ишин баштап жатканда, же болбосо жумушчуларды кабыл алып жумушка тартып жатканда эмгек келишимдери түзүлүшү керек. Ал анын милдетине да, укугуна да кирет. Ошол убакта кызматкер тарабынан да талап кылынышы керек да. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин жана 53-чү 58-чи беренелеринин талаптарында жазылган бул боюнчачы. Бул талаптар аткаруу иш берүүчүнүн жана кызматкердин милдетине кирет деп ойлойм да. Жазылыш керек, түзүлүш керек. Андан кийин жумушту бериш керек да. Эмгек келишимде кандай маселелер болсо, ошого гана иштерди алып барыш керек да. Ал эми ошол бүгүнкү күндө уруксат алып иштеп жаткан кендердин ичиндеги тартип, ошол эрежелери канчалык сакталганын кантип көзөмөлдөйсүздөр? Биринчиден, бул ишкердик субъекти болгон соңчу биз Министерство экономиканын талабына ылайык уруксат алып пландык текшерүүгө чыгат да. Пландык текшерүүнүн негизинде контролдоо жана көзөмөлдөө иштерин мамлекеттик өтекчиянын багыттары боюнча иш алып барылат. Биринчиден. Демек, Министерство экономика тарабынан предписание алгандан кийин алдын ала билдирүү жиберип иш берүүчүгө, биз пландык текшерүүгө ушундай деп дайынын айтып, андан кийин 10 күн аралыгында биз барабыз дагы жана пландык текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Бул мындай тартип 530-чу өкмөттүн токтомуна ылайык арналган иш, ошонун негизинде иш алып барабыз. Пландык текшерүүнүн ичинде анан биз жанагы иштеп жаткан жумушчу, иш берүүчүнүн жетекчилери тарабынан адистеринин кандай жумуш алып барып атканы, кандай техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталышы боюнча жана проекттин долбоорлору боюнча бүт иштерин барган комиссия тобу, же инспекторлор тарабынан контролго алынып, жыйынтыгы менен кетирилген кемчиликтер боюнча предписание берилет да, акт түзүлүп. Бүгүнкү күндө ошол аймактардагы шахталарда кээ бирөөсү жумуш мөөнөтүн токтоткон учурдан кийин дагы жергиликтүү адамдар тарабынан өз алдынча кирип эч кандай ал жерде иштебеген кызматкерлер болгондо дагы ар кандай кырсыктар болуп атат. Мына ушул учурда кандай болот абал? Биринчиден, бул ишкана өзүнүн уруксаты менен ошо жерде жерди касып кирип, мыйзам чегинде иш алып барып жаткан жерден эсили жанагындай кырсыктар, бөөдө кырсыктар пайда болсо, ал мыйзамга талабына ылайык жооп берет эл бойло ишканачы. Эгерде эң башты кылып адамдардын өзүнүн демилгеси менен жергиликтүү жабылган, уруксат берилген, тыюу салынган жерге өзүлөрү кирип, өзүнүн демилгеси менен деп айтып кетпедимби? Кирсе, ага ким жооп бермек эле? Өзүлөрүнүн эң башты тартипсиздигинен да. Ал жерде эч кандай иш берүүчү жок, жабылган, тыюу салынган. Ошого болбой кирип кетип атышпайбы кээ бир. Эгерде ошол жердин кызматкери болсо, аларга кайсыл чакырымда же кайсыл жерде кооптуу абал толук түрдө маалымат берилет да алдын ала.
иш учурунда кандай этиятсыздыктарды көрүш керек ошолор боюнча? Эгерде иш берүүчүгө жоопкерчилиги ошол иш берүүчүнүн кызматкери эле жумушчусу болсо, ал жерде жана башында айтып кетпедикпи, эмгек келишими түзүлөт. Эмгек келишимде бүт эмнеге жоопту, эмне милдетин аткарат, эки тараптуу эмгек келишими түзүлөт да. Бир көчүрмөсү жанагы иш берүүчүдө калат, экинчи көчүрмөсү жумушчуда болот. Ошонун негизинде иш алып барылат. Ошондо коопсуздук сакталат, жанагы нускамалар жүргүзүлөт. Жеке эле бул жерде иш берүүчүнүн да милдети болбойт. Бул жерде кызматкердин жана жумушчунун да милдети алар эмгек кодексинин 19-беренесинде. Эки тараптуу тең укуктуу милдеттерин сакташ керек да. Ошол жерде каралганда, жанагы иш берүүчү кызматка алып эле иштетип аткан болсо, жанагы тартиптердин баары биздин жана пландык текшерүүдө аныкталып, ошонун негизинде эгерде катаатчылыктар кетирилген болсо, жанагы жыйынтыгы менен предписанияга жазылат да. Ал эми Кумтөрдүн мисалындагы окуяны айта кетсек да, мисалы бүгүнкү күндө азыркы учурда издөө иштери азыркыга чейин уланууда. Бул учурда кандай болот? Эгерде ошол жерде кызматкерлердин учурда расмий иштей тургандыгы белгилүү болдубу, ал тарапта шарттары кандай болот? Ооба, туура айтасыз. Расмий иш алып барып жатканы белгилүү болду. Ал Кумтөрдүн кызматкери болуп эсептелет. Бирөөсү тоо мастери, экинчиси жана бульдозер соор техникада иштегенч. Жер көчүп, то есть атвал көчүп, жанагы калдыктарды төгөт турган жер болот, атвал деп коебуз го, ошол көчүп кетип астында калганда. Бул расмий түрдө эмгек келишимдери бар, окуулардан өткөн, окутуудан ар кандай түрдөгү окутуудан өткөн эмгек келишимдер түзүлгөн жарандар болуп эсептелинет. Башкача айтканда, бул Кумтөр ишканасынын кызматкерлери. Эгерде ошондой, мисалы ошол көчкүнүн астында калдык деп атышат. Ошондой көчкү кайсыл аймакта, жер көчкүсүнүн астында кайсыл жерлерде кооптуу абал бар, канча убакыттан кийин болот? Мына ушундай алдын ала божомолдор бүгүнкү күндө бизде техникалар, тажрыйбалар жетиштүүбү толук иликтегенге? Иликтегенге толук жетиштүү. Азыркы учурда касуу иштери, издөө иштери жүрүп жатат. Комиссия, жанагы авария, техникалык авария комиссия түзүлгөн, иштерин алып барып жатат. Мындан сырткары дагы өзүнчө да бир комиссия бар, жанагы өндүрүштүн үстүндө эмгек жана бөөдө кырсыкка учураган адамдардын өзүнчө 64-жобо бар. Ошонун негизинде иликтөө комиссия түзүлүп, алар дагы ишин алып барып атат. Бирок дене табыла элек, белгисиз бойдон. Ал эми ушул эле тармактагы, мисалы курулуш тармагында дагы бүгүнкү күндө бизде айрым кемчиликтер менен курулуп жаткан объекттер деп дагы айтылат да. Мына ушул жагынан көзөмөл кандай? Курулуш объектилери дагы өзгөчө кооптуу жумуш болуп эсептелинет, бийиктикте иштешет да негизичи. Бул жерде деле ушундай эле тартип, иш берүүчү коргоо кергенден баштап жоопкерчилик алат. Ошол убакта жумушчу, курулушчу дагы жоопкерчиликтүү болуп эсептелинет. Атайын тартипте нускамалардан өтөт. Техникалык коопсуздук сактоо боюнча, эмгекти коргоонун талаптарын сактоо боюнча атайын мастерлер, прорабтар иш алып барышат да бул боюнчачы. Эгерде кандайдыр бир учурда ошол жумуш берүүчү тарабынан шарттар бузулган болсо, анда бул укук коргоо органдарына өтүп жоопкерчиликке чейин жеткирилет. Ошондайбы? Жок, алгачкылардан бул биздин жанагы контролдук проверкага биз алып келе атпайбызбы? Контролдук текшерүүгөчү бир айдан кийин пландык текшерүүгө кирдик да. Бүткөндөн кийин 5 күн аралыгында бүткөндөн кийин анан кайра мөөнөт коюлуп атпайбы? Аткарып кетирип жаткан кемчиликтер иш берүүчүчү баягы бузган, тартиптерди бузса, андан кийин 1 айлык срок берип атпайбызбы? 1 айдан кийин келип контролдук текшерүүгө келгенден кийин ошолордун баарын кайрадан карап чыгат. Баягы берилген предписаниянын талаптары аткарылдыбы? Ондай кемчиликтер кетти эле. Жазалдыбы депчи. Жазалбаса жана биз штрафка тартканыбыз ошодо. Жок, эгерде адам өмүрүнө зыян келип, кырсыктар болгон учурдан кийинкилери жөнүндө. Ал боюнча комиссия жанагы өндүрүштүк бөөдө кырсыкта иликтөө комиссиясы иштеп бүткөндөн кийин кетирилип жаткан кемчиликтер тийиштүү адамдарды жазага тартылат. Андан кийин жазага тартылгандан кийин эгерде бул өндүрүштүк бөөдө кырсыкты иликтөөнүн түрү бар да, жеңил жаракат алган жана оор жана өлүм менен байланыштуу, өлүмгө душар болгон деп айтылат да. Өлүмгө душар болгонсо эмгек кодексинде дагы каралган. То есть жөлөк пул төлөө, балдарына жөлөк пул төлөө, акча, компенсация деген жеңилдиктер бүт каралганда, то есть ошонун баары эмгек кодексинин талабына ылайык. Жабырлануучу тараппы, жабырлануучу ошолор иш берүүчүгө арыз жазат же болбосо бизге кайрылса, биз ошонун негизинде предписание берип,
төлөтүп бергенге биз жардам берип келебиз дайымачы. То есть эгер өлүмгө душар болгон болсо жөлөк пул төлөнөт, андан кийин өзүнүн айлыгы, өзүнүн долясын өзүнүн алып салып туруп, жана канча баласы ошончого бөлүнөт дагы. Кадимкидей айына төлөнүп келет жабырлануучунун семьясы. Это последствиясы болбош үчүнчү. Оор жаракат алгандар болсо, жанагы больничный лист, ошонун кесепетинен өндүрүштүк бөөдө кырсык алганын кесепетинен оор жаракаттын кесепети болот да. Же болбосо инвалид болуп калышы мүмкүн, же болбосо кийин ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы акт форма Н1 45 жыл 50 жылга сакталат. Любой убакта кайрылса болот. Ошонун кесепетинен кайра жаракаты оорлоп кетсе, же жеңилдеп калса дегендейчи. Ошон үчүн жанагы иш берүүчүдө 40 жыл 50 жыл сакталган, ошон үчүн да дайыма кайрылса болот. Жоопкерчилик жумуш берүүчү тараптардан күч турбайбы? Кала берет. Потому что эмне үчүн дегенде последствиясын өкмөттүн токтомунда баары тең каралган да, последствия болбош үчүн адамга оор жаракат алып келип үй бүлөсүндө кесепели тийбеш үчүн, ошон үчүн баары токтомдо иштелип чыккан, эмгек кодексинде баары тең жазылган. Ошонун талаптарын иш берүүчү тарап, ошондой эле кызматкер тарап сакташы керек. Өндүрүштүк бөөдө кырсыкты болтурбоо максатында жанагы эмгектик нускамалары, функционалдык милдеттери, укугу, тартиби бүт жазылганда, ошонун негизинде иш алып барып атпайбы? Эмне үчүн иш берүүчү же болбосо жумушчу тарапка, иш берүүчү тарап жумушчуга иш үстүндө шарт түзүп берүүсү каралган эмгек кодексинде, шарт түзүп бериш керек, камсыз кылыш керек, андан кийин талап кылыш керек да. Ошол эле убакта жумушчу тарап, кызматкер тарап ошо эмгек келишим түзүлгөндөгү талаптарды, эмгек кодексиндеги талаптарды жана ички тартиптерди сакташ керек. Ошон үчүн жана нускама, техникалык нускамаларды өтөт да, киргенде, жумуш ордунда, пландан сырткары целевой инструктаж, ошонун баарын жанагы иш берүүчүнүн кызматкери алып барып келет, тааныштырып келет, кол койдуруп келет, сактагыла деп келет. Ошонун баары сакталса, иш берүүчү тарап жумуш шартын жумуш ордунда түзүп берсе, мындай бөөдө кырсыктар азаят, жок болот. То есть бул бөөдө кырсыктын келип чыгышы эки тараптуу тең болуп атпайбы? Рахмат, атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы жумуш берүүчүлөр арасында ошол ар кандай күтүүсүз окуяларды кантип жөнгө салышы керек, ал тарапта ким күнөөлүү болот жана ким коопсуздук кепилдигине жооп берет, мына ошол теманын тегерегинде сөз кылдык. Ар кандай күтүүсүз кырсыктардан оолак бололу деген ниет менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.